Всю жизнь инвалидсиңер dedi oş жерден бизде. Сейрек кестешүүчү оору dedi. Бандарт дегенде. Мен аябай көчүп кетти. Улуна анан витаминдер болуп отуруп 10 миңден ашып кеттик дарылар. Мага деги диагноз коюп бере аласыңарбы? Эмне деген диагноз деп бүтте ыйладым ошол жерде. Ошолорго айттым, мен тил билбей деле калсам болмок экен. Ушунчанын баарын угуп, эркек бала болсо да билбейт экен, кыз бала үчүн чуркайм дедим. Апасы жок. Кесип тазалап турабыз. Баладан да небере Ширин экенин бул бирини көрүп жаткан чоң ата, чоң энелер түшүнсө керек. Эне ордуна эне болуп келе жаткан Алмагүл апа көп жылдан бери мугалим болуп эмгектенип, экинчи топтогу майыптар менен бирге жалпы 5-6 адамды багып келет. Түйшүктүн үстүнөн дагы бир түйшүк кошулуп, 1 жыл 2 айдан бери 7,5 жашар небереси Таңсуунун сейрек кездешкен оорусу менен алышып келет. Өзүм үй бүлөм менен экинчи группада инвалидтермин. Ошол экинчи группада инвалидтерди жалгыз өзүм иштеп өзүм багам. Анан ушул оорусу билингенден баштап эле Кочкор районуна инфекционный больницада врачыбыз Фатима деген эжеге барып көрсөтсөк, а киши кирбок деп эле. Кирбок бул деген. Анан мындай соода менен жууп паритет эле йод сүйкөгүлө деди. Анан кайра анда болбогондо Бишкекке келип номер 2 роддом жанында Кожныйга барып, аяктан дагы анализ тапшырдык. Анан ушуларды баардыгын тең нечитип албадан келип, былтыр жайлата ушу жерде болдук, пандемиянын учуру болуп калып, бизде больницага жаткызган жок. Анан аналар деген ушинтип инфекционный больницага баргыла деди. Экинчи больницанын жанында инфекция. Анан аякка барып, аякта врачтарга бардык, аяктан да анализ тапшыргыла деди. Анан анализ тапшырсак, кирбек чыккан жок. Андан ошол жерден ыйлап алып отуруп алып, эмне болдуңар, эмне болду? Кызыма жардам берсеңер болот ушунчалык. Улам келип атабыз, улам кетип атабыз, ушунун баарына эле акча кетет экен. Ошого жардам берип койсоңор болот десем, эже бул аяк багандар деди. Аяк багандар дегенде мен үчүн аябай көчүп кетти. Анан ошол эки кызды айланайын кыргыз калкыма салууга туура келди. Жаман жыйынты уккандан кийин Алмагүл апа эмне кыларын билбей, мен дарыгер дегенден баарына кайрылып чыккан. Ар бири арганда диагноз коюп, тапкан акчасын баарын жумшап, эң башкысы небересинин өмүрүн сактап калуу болгон. Анан ушу инфекционныйдан чыгып алып кетип барсам, бир кыз жолу аптекадан жолуп калдык. Дары алалы дегенбиз да. Улуна анан витаминдер болуп отуруп 10 миңден ашып кеттик дарылар. Анан ошол айтты, апа эмне болду деп, ушунда атабыз десе, апа Усвалип Мейкин деген бар. Германияга барып иштеп келди, жалаң ушу тырмактар боюнча врач, профессор, академик деди. Анан ой айланайын балам, ошону таап бер дедим. Анан чындыгы дитимде Усвалип Турдакын Усвалиптин баласы экен дедим да. Кой анда Кочкорлук болсо деп аябай издедим а баланычы. Издеп барсам, чоң арык жакта атайын өзүнүн частный больницасы бар экен. Ошол жака барып жазылып, тиги кыз мага жардам берип, ушундай бир апа ыйлап жүрөт, кызынын колу ушинтип кетиптир, сизге жолуксам дейт деди. Анан ошол телефонун берип, ошол аркылуу Усвалип Мейкинге бардык. Барып эметкенде мындан да страшный болчу. Биз азыр муну кесип, анан бул докторго келгендебиз, бул чокмуруктошуп өсүп кетет экен. Анан келсек эле, апа күчөп кеткен турбайбы? Сиздер менден анализ тапшыргыла деди. Биз анализ тапшырдык кайра. Кайра анализ тапшырганда кирбек чыккан жок дагы. Башка да дарт болуп калды. Анан бул кызды канын бүт баарын гемоглобинден бери ушул Усвалип тарттырды, неметти, бүт тапшыртты. Ошонун баарына чыдап туруп, папасынын күнүгө таап келген акчасын алып алып туруп, күнүгө барып тапшырып келип аттык. Анан эң анда айттым, деги эмне деген диагноз коесуңар бул кыздын колуна? Бул аяк баган нерсе болсо кантип деп ошентип, апа мен берген дарыларды ичиңиз деди. Сүйкөгүлө деди. Аны сүйкөдүк. Сүйкөгөндөн кайра
колубуз болбой кетти, уже канай баштады, мына монтип салааларыбыздын баары канай баштады. Канагандан кийин анан кайра инфекционияга келдик. Баягы бирестин өзүбүздүн врачтар келсе анан ошол жерден көрүп, деги мага макул амбулаторный лечение жазадыңар. Мага деги диагноз коюп бере аласыңарбы? Эмне деген диагноз деп ыйладым ошол жерде. Анан ошондо ошол жердин врачы, заведениясы бул кайрылуу катыма да жазып койдум фамилияларын. Анан ошол врачтар көрүп туруп, неже бул деген баары айыкпайт. Мындан бул сейрек кестешүүчү оору деди. Мындан бери 15 жыл мурун, 20 жыл мурун бирөө болгон. Анан ошол экини айыктыра алган эмеспиз, каза болуп калган деди. Анан всю жизнь инвалидсиңер деди ошол жерден бизди. Анан ошондо мен ошолорго айттым да, мен тил билбей деле калсам болмок экен. Ушунчанын баарын угуп Сейрек кездешкен бул оору менен 15 жыл мурун бир адам ооруп, бирок дабасын таба албагандыктан каза болуп калган. Алмагүл апа бул нерсени уккандан кийин күчтүү де уккан, жеке ооруканаларга кайрылып, андан соң коомчулукка кайрылууга аргасыз болгон. Ой, частный эмес эле балекет болсун. Мен ушу кызым үчүн барам. Даны Балтабаевди иштеп жүрүп, жарымда бир онкологияда больницада жаткан бир келин бар эле. Айланып кеткен кызым, мен эч жерди тааныбайм, бияктан эчтеке билбейм. Ошол кызды ичип алып экөөбүз барып келеличи да, анан бардык. Балтабаев көрдү. Балтабаев көргөндө эле башын чайкап чыгып кетти. Чачы тазабы, мойну тазабы, ичи тазабы деп бүт баарын көрүп чыкты. Анан эже бореке дарыларды ичкиле, момуну сүйкөгүлө, анан кайра 10 күндөн кийин келесиңер деди. Анан 10 күндөн кийин кайра келдик. Келгенде айтты, уже дарыга да болбаптыр. Муну операцияны жасаш керек. Ушул операциясын көтөрө аласызбы деди. Чыдайсызбы ушул операция? Анан мен бир гана айтканым ошол болду. Тырмактарын алып, колунукун биринчи, анан бутунукун экинчи жасайсыңарбы дедим. Ошондо жок, неже полный наркоз бериш керек да. Мунун баарын көтөрүп эмете албайсыздар деди. Ошондон ошону көтөрүп чыдап жасата аласызбы деди. Ооба жасатам. Чыдайм, карайм. Анткени ушуларды кичинекей кезинде баккам өзүм. Азыр да ошол эки баламдын, ошол кызымды эркек бала болсо да билинбейт экен, кыз бала үчүн чуркайм дедим. Анан ошол жерден эмете алып деле мага анализ койгулачы дедим. Анан ошондо ушул эки анализди коюшту. Тиги эмедегилер ушу Балтабаевтар ониходистрофия деген анализди койду. Онихострофия дегенди. Анан жалдагылар болсо хомикоз деген эки диагнозду коюшту. Анан бул жалдагы министерствого алып барсам кичинекей экен, 7,5 деле экен, жалдан да кагаз керек деди да. Анан кайра жалга бардык. Жалга баргандан кийин ошол экинин баарын айткандан жалдагы врач айтты да, мен ушинтип Германияга, Израилга операцияга атышат. Мен ошол жака баргантам дедим да. Анан апа деди, орус экен, барып келиңиз деди. Аяктын чындыгы аппараты күчтүү. Кызыңызды алып барып келиңиз, бирок операция десе ойлонуп туруп бериңиз деди. Анан барып көрсөтүп келейин, ал бул дедим. Анан ошондо Балтаевтер айтты, мен 45 миң эле сом экен деп жүрөм. Үйгө барып эле 45 миңге тең машинаңарды сатып элечи, ошо бальный операция жасатып көрсө 45 миң доллар дептир да көрсөчү. Анан эле жолдошум айтсам, өзүбүз ушундай болсо кантип чогултабыз, кантип барасыңар деген эмеге келдик. Анда силер, анан тиги Балтабаев айтты, кызым, ыйлабадагы токтолгунуң, кайрат кылгының дагы кызыңа чуркагының. Азыр кайрымдуу элдер бар. Таңсуунун өзүнүн апасы жок. Атасы маршруттук такси кызматында иштеп, Борбордо Батирде турат. Алардын тапкан акчасы Германияда жасалуучу операцияга жетти. Ошондуктан жалпы кыргыз коомчулугунан жардам сурап жаткан чагы. Апасы жок. Анан экөөнү тең 4 күндүк кылып багып алгам. Кудагыйларым деле кичинекей төрөнүн кестеле деттонго өткөзөм дегенде жолдошум ыйлап туруп, детсонго эмне өткөзөт элеңер, өткөзбөйбүз деп ушул даражага алып келип багып алдык. Атасы азыр бул жерде ушул үйдө квартирада турат. Анан ушул балдарына деп, баласына, кызына жол киресине деп ушул жерде маршруткада
маршрутка алып берип койгонбуз, ошону эптеп кыбырап айдайт, анан өзү экинчи группадан келет. Ага болду. Тырмактардын эмеси эмнеден келип чыккан? Бул тырмактарды аябай сурадым мен силерде алып. Бул өзү эле бир күндө эле келди, ойноп атып эле апа менин тырмактарым бир ысты болуп калды депчи. Баягыдан болбой эле анан эки колу бат эле дүркүрөп эметип кетти. Анан бул врачтар айтты, бул деген ошондой эчтекени карабайт дейт да, бат эле өсүп кетет да. Анан бир күнү кайра бир эки жумадан, силе бир жумадан эле апа бутум бүтүп калбады деди. Ошо бүттү, ошо менен ушул оору менен 1 жыл 2 ай болду кармашканыбызга. Мындай эле туңкуй өсүп кетет экен. Кескенде оору тим эле чыдатпайт да. Кесип салабыз. Кесип тазалап турабыз. Анан баягы келатканда ошо буттарын, колдорун кесип тазалап анан алып келгенбиз. Дагы бир анасы чыкпай калбасын деп анан үстүн кесесиң да, кескенден бияктан деле ана салганда тим эле оортуп, кырып туруп анан алат экен. 2 жыл болду, өзүм дагы Индияга операция дегенмин. Ичим боорум чоңоюп атат. Индияга операцияга $20,000 сураган. Мен өзүмдү унуттум кызым. Анткени бул кичинекей кызды бир жаңсыл кылыш керек. Мен о жашарымды жашадым да, буларга шанс төшүп бериш үчүн анан такыр ушундай каражатыбыз уже жетпей калды. Жетпей калгандан жолдошум мунун атасына айттым, балам эмне кылалы? Экөөбүздүн, үчөөбүздүн эчтеке, силердин пенсияңар менен биз эчтеке чогулта албайбыз. Муну күчөп кетсе курсактарына, беттерине, денесине чыгып кетет дейт. Ушуларды алдыралы. Эртелейли. Врачтар айтып атат, жайында, июль айында барып келсеңер болот деп атат. Барып эмнеси болсо да акча чогултуп барып келейин, жасаса жасады деп. Ошол жерге министерствого кирдим, министерствого кирсем деген жаткан жериңерди, анан врачыңарды деле сүйлөшүп беребиз, анан төлөй турган акчаны алар конкретный эле алат деди. Эчтеке эме кыла албайбыз, аяк жагына. Анан мен бир гана айттым, дары-дармек жагынан жардам бересиңерби дедим. Ошондо дагы министерство жооп бере алган жок. Анан жалдан барып келгиле дедим, жалдагылар ушул 2-апрелдин аягына келебиз дедик. Дагы бир сыйра дары берген, ошону сүкүп атабыз. Дарылар шумдук кымбат болот экен балам. Анан бир онколог врачка жолугуп калдык, ада профессор экен, анан кишиге да жолуксак телефондон көрүп алып эле аябай башын чайкап, аябай экен, анан бир больницага келгиле, ошентип жолугалы деди. Анан ал кишиге да жолуктук, ал киши да көрдү. Анан ошол айтты, ошондой Германияга эле барып келгиле. Ошол жерге барсаңар, Израилга болсо эмете албайсыңар. Бирок Германия аябай күчтүү деди. Анан Германиянын кайсы центрине, Берлинге барамбы дедим. Анан ошол жерге барып келиңиз, ошол жерден карайт, көрөт, аппаратка салат. Качественный эмелерин көрөт, анан кийин жасайбыз десе жасатып, тырмактарына мындай темир коет деди да. Ар бир колдун баштарына темир коет. Анан ошол экини күнүгө жууп тазалап турасыз. Ошого чыдай аласызбы дедим. Чыдай алам дедим. Кызым үчүн эми элдерге, кайрымдуу элге кайрылып жардам сурайлы деген чечимге келдик. Ыйык Рамазан айында союш кылып, Таңсулуунун оорудан арылып кетүүсүнө көмөктөшөлү. Элим барсымы коомдук кайрымдуулук фондунун атынан бизди көрүп жаткан баардык кайдыгер карабаган, боорукер, мээримдүү инсандарга кайрылып кетет элем. Азыркы тапта Таңсулууга сиздердин жардамыңызга керек, сиздердин колдооңуздарга муктаж. Кимде ким жардам көрсөтөм десеңиздер 0773 00 20 15 номерине өзүңүз каалаган, жүрөгүңүздөн чыккан каражатты которуп койсоңуздар болот.